11 каналында жаңылыктар, саламатсыздарбы? Кыргызстандын коопсуздук кызматы Туркияда терактка шектелип кармалган адамдарга чыккан кыргыз паспорту боюнча текшерүү иштерин баштады. Кандуу калабага тиешеси бар делип, жалпы 40 адам кармалган, алардын айрымдарынан кыргыз жарандыгын аныктаган документтер чыккан эле. Ал арада Бишкек мэрин шайлоого камылгалар башталды. Кечээ талапкерлер мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырышып, кала башчысын шайлоо 11 январга белгиленди. Жана ошондой эле Иран газды берүүнү үзгүлтүккө учуратты деп Түркмөнстанды эл аралык сотко берерин айтууда. Өз кезегинде Ашхабад Иран тарап газга көп акча карыз экенин белгилеп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды кенен мазмунда мен Назика Атамбекова баяндап берем. Эми четинен улуттук коопсуздук кызматы Туркияда терактка шектүүлөрү табылган кыргыз паспорттор боюнча текшерүүлөр башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кызматынын басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Ага ылайык Стамбулдагы теракт боюнча эки өлкөнүн атайын кызматтары ушул тапта тыгыз байланышта иш алып барууда. Эске салсак, буга чейин Туркиядагы Хуриет басылмасы Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кыргын салган адам менен байланышта болду делген 3 үй бүлө Измир шаарына кармалган жазып чыккан. Анда кармалган 40 адамдын айрымдары кыргызстандык паспорту менен жүргөнү кабарланган. Белгилеп кетчү жактай, Түрк өкмөтү Стамбулдагы кол салууга шектүү боюнча дагы эле расмий билдирүү жасай элек. Бирок түрк маалымат каражаттарында кол салууга шектүү деп саналган адамдын видеосу ар күнү көрсөтүлүүдө. Буга чейин ошол видеонун жанында кыргызстандык жарандын Яхья Машраповдун паспортунун сүрөтүн коюп изделип жаткан террорчу деп жазып чыгышкан. Кийинчерээк ал кабар жалган болуп чыгып, айрым маалымат каражаттары буга чейин жарыяланган материалдарын өчүрүштү. Бирок айрым түрк басылмалары дагы деле Машраповду террорчу кылып көрсөткөндөн улам кыргызстандык жаран алардын айрымдары менен соттошууга ниеттүү экенин билдирүүдө. Башка жаңылыктардан 11 январда өтө турган Бишкек шаарынын мэрин шайлоого камылгалар башталды. Эске салсак, мэрлик кызматка учурдагы кала башчысы Албек Ибраимов жана шаардык кеңештеги Азчылык коалиция сунуштаган Нурдин Абдылдаев талапкер болушууда. Мыйзам боюнча өкмөт башчысы Сооронбай Жусуев да өз талапкерлигин көрсөттү, укугу бар болчу, бирок премьер ал укугунан колдонгон жок. Кечээ 4 январда мэрге талапкерлиги жылдырылгандар мамлекеттик тилди билүү боюнча сынактан өтүштү. 11 каналы студиясына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов келди. Кош келипсиз. Мамлекеттик тилди өздөштүрүү боюнча өткөн сынак жыйынтыгы менен учкай тааныштырып өтсөңүз. Биринчиден биз Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынын атынан азыркы мэрдин кандидатурасы бизге берилген. Экинчи талапкер болсо бул Өнүгүү прогресс фракциясынын атынан Нурдин Абдылдаев деген талапкер да. Кечээ күнү саат кечки 5-те Бишкек аймактык шайлоо комиссиясында ошо тил комиссиясынын отуруму өттү да. Ушул жерде эки талапкерге коюлган эки талап болчу. Бул жерден болсо өзүнүн программасын кыска окуп берүү. Экинчи болсо ошо берилген 7 конверттен болсо бир конвертти тандап алып, мындай болсо ошол текстти болсо эркин окуп бергенге да, ушундай зарыл болду да. Ошондо болсо эки кандидаттан өтүп ошол экзаменден тил комиссиянын корунтусу чыкты, кыргыз тилин эркин билет деп. Мыйзам боюнча мэрди шайлоо жашыруун өтөт. Шаардык кеңеш депутаттары тигил же бул талапкер үчүн добушун купуя беришет. Ошондо мэрликке тандалыш үчүн талапкер жалпы сандан канча депутаттын колдоосуна татышы керек? Шайлоонун жол жобосу тууралуу түшүндүрмө бере кетсеңиз. Мэр добуш үчүн бул шайлоо өзү болсо жашыруун өтүш керек. Биринчиден 45 депутаттан, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттан шайлоодо болсо 30тан кем эмес депутат катыш керек. Албетте мэр болуш үчүн 23 добуштан жогору алыш керек. Негизинен 11 январда өтө турган мэрди шайлоого Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай болууда? Дайындык жакшы өтүп баратат. Азыр болсо мынакей бизде ошол эки эле талапкер бар. Эки талапкерге азыркы күндө мынакей биз бүгүн эртең каттоодон өткөзөбүз. Анан болсо мынакей 11 январга чейин бюллетендерди дайындап, ушул болсо шайлоону өткөзөбүз. Рахмат сизге. 11 канал студиясында биз менен байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Кайрат Маматов болду. Жаңылыктарды улантабыз.
Эми Борбор Азияда коңшулар турмушунан Иран газды берүүнү үзгүлтүккө учуратты деп Түркмөнстанды эл аралык сотко берерин айтууда. Ирандын улуттук газ компаниясы билдиргендей, Түркмөнгаз газды берүүнү күтүүсүз үзгүлтүккө учуратып, газ үчүн карызды тез арада берүүнү доолап жатат. Бул эки өлкө ортосунда газ боюнча кызматташуу келишимдерине жатпайт. Эске салсак, Түркмөн тарап Иранга газды берүүнү 1 январдан тарта токтоткон. Кызыгы, мунун алдыңы эки өлкө газ боюнча дагы 5 жылга кызматташуу тууралуу макулдашкан эле. Иран 1997 жылдан тарта өзүнүн түндүк аймактарында жашаган жарандары үчүн Түркмөнстандан газ экспорттоп келет. Экспорт көлөмү 10 миллиард кубометрди түзөт жана учурда Ирандын газга болгон Түркмөнстандын алдында карызы 1,8 миллиард доллар. Газ боюнча чатак Орусия жана Беларусь ортосунда орун алчудай. Соңку жаңылыктар боюнча Беларусь өлкөсү өз аймагынан газ алып өтүүгө тарифтик бааны көтөрдү. Жаңы тарифтик баалар 1 февралдан тарта ишке кирип, 31 мартка дейин иштейт деп күтүлүүдө. Гобелтранснефть Дружба ишканасына тийиштүү газ куурулары аркылуу гана газды алып өтүү кымбаттары айтылды. 2016 жылы октябрда Беларусь тарифти 50%, андан кийин октябрда 20%га көтөрөм деп, бирок жаңы баалар Москванын купулуна толгон эмес. РИА агенттиги эсептеп чыккандай, жаңы тарифтер менен газды алып өтүү баасы 7,7%га кымбаттап отурат. 11 каналында жаңылыктар бир аздан соң. Кызылкыяда шахта бир адам өндүрүшүндө каза тапты. 36 жаштагы маркум токко орунганы айтылууда. Жана Кыргызстандын Кытай менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 25 жыл толду. Атамбаев иш сапары менен бүгүн Кытайга жөнөп кетти. Ошондой эле Тил комиссиясынын төрагалыгына Назаркул Ишекеев дайындалган тууралуу маалыматтар кенен мазмунда тыңдай аласыздар. 4 январда Кызылкыя шаарына жакын жердеги Жинжиген айылына караштуу номер 5 шахта 36 жаштагы жергиликтүү тургун тогуруп каза тапты. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматтарга караганда, маркум электр энергиясынын жардамы менен көмүр казам деп электр зымдарын жер алдында киргизем деген, бирок ою ишке ашпай бөөдө кырсыкка учураган. Эске салсак, Жинжиген айылындагы шахтада Советтер Союзу маалынан бери көмүр казып алып келишет. Тийиштүү коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан Кыргызстанда соңку кездери шахталарда көп өлүм житим катталууда. Башка жаңылыктардан, Кыргызстандын Кытай менен дипломатиялык алака түзгөнүнө быйыл 25 жыл толууда. Бул датага байланыштуу эки өлкө башчылары Алмазбек Атамбаев менен Си Цзиньпин куттуктоо телеграммалары менен алмашты. Атамбаев 25 жыл аралыгында Кыргызстан менен Кытай активдүү саясий диалог түзүп, ийгиликтүү соода-экономикалык алака түзө алганын белгилеп, ал эми Си Цзиньпин эки өлкө ортосундагы алаканын өнүгүшүнө жогору маани берерин жана Кыргызстан тандаган багытты колдой турганын билдирген. Расмий маалыматтар боюнча 2015 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1,1 миллиард долларды түзгөн. Алмазбек Атамбаев баштаган делегация Кытайга иш сапар менен бүгүн түштөн кийин учуп кетти. Сапардын жүрүшүндө Кыргыз президенти расмий Бейжиңдин өлкөлөрү менен жолугушуп, Кыргыз-Кытай кызматташтыгы талкууланат. Ал арада Air Кыргызстан мамлекеттик аба компаниясы Кытайлык China Airlines компаниясы менен биргелешкен компания түзүүнү пландоодо. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов China Southern Airlines компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Ли Лян менен жолугушууда талкуулады. Жергиликтүү жаңылыктардан улантабыз. Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп Назаркул Ишекеев дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мурдагы төрага Эгемберди Эрматов өткөн айда кызматынан бошотулган. 62 жаштагы Ишекеев буга чейин билим берүү министринин орун басары, Кыргыз улуттук университетинин проректору болуп эмгектенген. Соңында эми спорт жаңылыктары 29 январь 8 февраль күндөрү Алматыда өтө турган эл аралык кышкы универсиада Кыргызстандан 7 спортчу катышат. Бул тууралуу Кыргызстандын студенттик спорт федерациясынан билдиришти. Расмий делегация курамына бардыгы болуп 12 адам кирди. Алардын 7 спортчу, 2 машыктыруучу. Кыргызстандыктар Казакстанда өтчү эл аралык мелдеште спорттун 3 түрү сноубординг, муз тебүү жана скай-кросс боюнча мелдештерге катышышат. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта калыңыздар.